Не проблема. Сразу примите цены. Бүгін әлі не тартып отыр, Зор кеңеш машинасы өткені? Бишкектеги 5 айып короосу тең толуп калган. Согласен болған, измеритель бар жоқ болып. Вот мою олимпийку снимайте, но не в лицо, нет. Бул порталдын айып токтотуучу жайына автоунааны жеткирүү кызматы 2700 сомду түзөт. Саламатсыздарбы? Сиз коомдук биринчи каналдын телегүзөт көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Биз бул жолку программабызда мамлекеттик автоунааларды дем алыш күнү деле бейжоопсуз айдап жүргөн жогорку кеңештин кызматкери жана улуттук университеттин кызматкери тууралуу жана башка мас абалында унаа башкарган айдоочулар тууралуу айтып беребиз. 887 право помогает остановиться. Зор кеңеш машинасы өткені? Штраф бар екен? Бул ак түстөгү унаа өткөн дем алыш күнү Бахус рейтинин аталышында кармалган. Айдоочу бейкапар түн ортосунда мамлекеттин менчиги болгон унааны менчигинде айдап жүргөндүгү кызык болду. Инспекторлор аны токтотуп, тийиштүү кагаздарын текшере келгенде коопсуз шаар алкагында жол эрежесин бузган фактылары дагы ачыкталды. Ал эми жолдомо кагазы боюнча да буйдалактатып жооп бере алган жок. Андыктан унаа дароо эле айып короосуна багытталды. Баса бизге жеткен маалыматтар боюнча бул автоунаа жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевди ташыйт. Был доставлен 05-го доставлен это. 27-05-19. Чартыш бүгін үспеймін да. Жолдомо кагаздар жөнүндө бүтө ойлойсуздар болчу. Мындай сааттар бош кек. Бүт бар сааттар жазылып турат. Башкасы эмес. Сааттар жазылып турат. Сааты жок, бүтө ойлойсуздар бай. Стигбаев Данияр. Не сааттар жок. До 30-го. Сааттар жазылып туруп 24 саат деп жазып туруш керек байке. Бүтө ойлойсуздар 18:00-дон кийин айдаган болбойт. Мамлекеттик автоунааны. Бүтө ойлойсуздар жазылып турат бүт барды дегенче бул сааттан бул саатка чейин эгер түнкү убактарга болсо түнкү убактарга деп дагы жазылып турат. Сөз түрдө. Бул жолдомо кагаз, зарабаган жолдомо кагаз экен да. Инспектор, жолдомо кагазы боюнча тактап бересизби? Сураныч. Жакта көрсөтөм. На месте стоянка Чык, тарапынан жарайт. чыгарат, э? Всё, Кече күн наркологу бар экен да. Кече күндүн наркологу бар экен. Удобство. Бүгүнкү күнгү жок да. Механиктин колунда жок экен да, туурабы? Бүгүнкү жок экен деп атпайбы? Кечекинки бар экен деп атпайбы? Бүгүн дем алыш күнүндө эле. Өзүңүз билгендей жолдомо кагазында сааттары, күндөрү жазып турбаса, мамлекеттик автоунааны өзүнүн кызыкчылыгын пайдаланып айдап жүргөндүк болуп эсептелинет, туурабы, инспектор? Азыр могу биринчи безопасный городдун негизинде протокол түзүлөт айдоочуга. Бул жайдан унаанын айдоочусуна карата протокол түзүлүп, айып кагазы колуна карматылды. Ал эми буга куйругулаш эле дал ушул күнү мамлекеттик унааны айдап жүргөн улуттук университеттин кызматкери дагы кармалды. Бул айдоочуга дагы жогорудагыдай эле чара колдонулду. Камераны албайсызбы? За рулем? Пьяный был? Камераны алып койчу, бул алдан өчүп койчу алдан. Тартсаң тартып бер алда, фонарың өчүп койчу. Ол жерде ешкім қарапайым машина өкіметтік болғаннан кейін именно учреждение көмегін болғаннан кейін ол жайын ол жерде полный указатель время указатель түш керек уже кечинде айдағанға мүмкін емес машина стоянка тоқтап түш керек. Мисалы 18:00 чейин ушундай жазылып турат, туурабы? Времясын указатель түш керек. Жаңы келгенде жұмыс билсем жаздырып қоймын. Сіз қайдан бардыңыз? Жұмысқа тоқтатпай өзім. Автоунаа кайсы жака тандык келдиңиздер? Национальный университет. Сайга айда.
Тактоо иретинде белгилей кете турган болсок, мамлекеттик автоунааларды жуманын жумушчу күндөрүндө кечки саат 18:00 чейин гана айдоого болот. Ал эми кырдаалга жараша унаа керектеле турган болсо, жолдомо кагазга жетекчилик тарабынан уруксаат жазуусу шарт жана ар бир каттамдын сааттары белгиленүүсү керек. Бирок ага карабастан унааны бейбагат эле айдап жүргөндөргө инспекторлор дал ушундай чара колдонушат. Рейдтин жүрүшүндө бул автоунааны инспекторлор кармап, айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны наркология борборуна алып келишкен. Бирок айдоочу айым биз келгенче наркологиядан өтпөсүн айтып, унаасында олтура берген. Буга эле эмне тартып атат, Темирлан айтып койчу. Сейчас, секунду. Зачем? Зачем? Пожалуйста, я вас очень прошу. Девчата, дуйте. Пожалуйста, ну, я вас очень прошу. Вот так вот мою олимпийку снимайте, но не в лицо, нет. Пожалуйста. Уберите. Сколько вы на это там деньги Девчата, скажите? девчата, выходите на улицу, пожалуйста. Нет. Я мама 6 детей, дома с детьми сижу. Да, сидишь ты дома с детьми в 2 часа ночи. Вот это Сегодня первый раз вышли. Айдоочу айым наркологиядан өтүп спирт ичимдигин ичкендиги такталды жана анын автоунаасы айып короосуна багытталды. Ал эми бул жаран автоунаасынын документтери жок болгондугуна байланыштуу инспекторлорго автоунаанын ачкычын бербей баш ийбестик көрсөтүп жаткан. Мындай абалда көпкө күтпөстөн кызматкерлер портал чакырышып унааны жөн гана жүктөп кетишүүдө. Эмне ачкычыңызды бербей атасыз жантан бери? Iya. Ачкычыңыз какта? Жоготуп алдым. Техникалык каттоо каражат бөлүгү барбы машинанын документи? Жоготуп калды. Ачкыч жаныңызда досуңузга берип койдуңуз го. Досуңуз спирт ичимдигин ичип алып кетип калды го. Канча убакыт болду бuyakta турганыңыздарга? Алмағанма 2 сааттан өзүнүн машинасына тийиштүү документтер жанында жок болгон. Ошого байланыштуу 2 сааттан бери турабыз документтерин сурап. Ачкычым болсо жанында досу бар болчу, спирт ичимдигин ичип алып калды. Досу ачкычын алып алып кетип калды. Ошонун негизинде эвакуацияны чыгарып порталдын негизинде ошону жүктөп алып кеткен тас. Машинасын азыр штаб станцияга коюлат. Азыркы учурда бирок техникалык каттоо каражатынын бөлүгү жок болгонуна байланыштуу протокол түзүлүп, ордунан эвакуаторго жүктөлүп штаб станцияга коюлат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогорудагы айдоочу инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп, өзүнүн автоунаасын айып токтотуучу жайына айдап баруудан баш тарткан. Ага карабастан инспекторлор бул жерге атайын портал чакырып, автоунааны жүктөп кетүү алдында турушат. Эми бул жерден айдоочу үчүн эмне минус болот деп айтсак болот. Бул порталдын айып токтотуучу жайына автоунааны жеткирүү кызматы 2700 сомду түзөт. Муну албетте сөз түрдө эртең айдоочу өзү төлөйт. Айдоочунун чөнтөгүнө күч келет деген сөз. Ушул сыяктуу жагдайлар боло турган болсо, же автоунааңыздын күбөлүгүн, же өзүңүздүн айдоочулук күбөлүгүңүздү үйүңүзгө унутуп кала турган болсоңуз, жөн гана мына мынтип портал чакыртпастан өзүңүз эле автоунааны айып токтотуучу жайына инспекторлор менен кошо барып токтотуп коюңуз абзел болот. Себеп дегенде мунун баардыгы эле келип кеткендин баардыгы каражат. Эртең саат 9-да Горький көчөсү 20-га барасыз, 2-чи этажга кирсеңиз, ошол жакка кайрыласыз. Документиңизди жаныңызга алып алыңыз. Штрафын төлөп машинаңызды чыгарып кетсеңиз болот. Түшүнүктүү деп айке.